Emne kılarыңарды, emne kılганыңарды жана андан чыккан жыйынтыкты эч бирөөнө айтпагыла деген экен. Демек түшүнүктүү болдубу? Машалла, мына ушундай боло турган болсо, анда силер ошол хасад кылуучунун хасидин ида хасад дейт, көрө албастыгынан сак болосуңар дейт. Алла Таала коргонгон болосуңар. Эгерчи эле качан өзүңдүн кылып аткан иш аракетиңди, анткени пайгамбар айткан, качан сыр сенде катылып турса, ал сенин кулуң болот, качан ал айтылып кетсе, сен сырдын кулу болосуң деп айткан. Көрсө, адам баласы бир жашай турган ишин, келечекте оюн, керек болсо кыялыңарды дагы башка бирөөнө айтпаганга аракет кылуу керек экен. Эмне үчүн? Анткени себеби пайгамбар айтат, ар бир неамат ээсине бир хасад кылуучу бар деген экен. Ар бир жакшылык ээсине. Мындай керек болсо, мына бир адам жакшы машина менен жүргөн болсо, жакшы үлгүдө, жакшы үйдө жашап аткан болсо, жакшы адам менен дос болгон болсо, жакшы аялга туш болгон болсо, жакшы күйгө туш болгон болсо, эмне экен? Көп адамдар аттың ал нерсе анда жок болгон себебинен ушул менде болсо, буга эмне үчүн берилип кетти деген нерсе мындай жүрөктө болот экен да. Демек, анын көрө албастыгы өтүп, эртең сага душманчылык кылышы сөзсүз мүмкүн экен. Ошол себептен шариятыбыз эмне деп аткан? Пайгамбардын оозу менен Алла Таала жашыргыла жакшылыктарыңарды. Ар бирөөнө эле өзүңөрдүн болгон нерсеңерди эле мындай ооз кесир кылып, ар нерсени ойлоп айта бербегиле деген ушур экен. Керек болсо, субханалла, көчөңкү жакшы тойгонуңарды айтпаган аракет кылгыла. Көчөнү жакшы тоюптун, охо, көчөнү бир жерге бардык, сонун тамак аш иштик. Керек болсо ушундан бери жашырыш керек. Дагы бир захир ушундай бир эме бар, айтылган сөз бар. Бир уламага бир адам келип жашоосундагы кыйналып аткандыгы туурасында кабар берет. Эч нерсеге жетишпей, эч бир нерседен бери жакшылыкка жетпей атканын, кылса деле барго кээ бирлер оокат кылып эле атат, бирок жашоосу оңолбой атат. Оокат кылып эле атат, бирок үй бүлөсү оңолбой атат. Оокат кылып атат, дагы бирок мындай жашоодон бир нерсеге жетпей эле кыйналып жүрөт экен да. Мына ошол мезгилде айтат, сенде дуал барбы дептир. Дуал бар го. Ошол мындай дуал кур десе, баягы айтат экен, дуал деп кетип, анан бир нече убакыттан кийин келет, баягы адамга жол сурайт. Эй, сага эмне болду? Кандай акыбал болду десе, мен сиз айткандан кийин барып дуал курдум. Машалла, Аллах мага береке берди деп айткан экен.